Баарыңарга жалпы салам, кандайсыздар? Амансыңарбы, барсыңарбы? Баш аякчыларым, менин бир туугандарым. Бүгүн мен жашыл көз менен чыктым. Бир тааныш эжем байкап калгандай, сен көзүң эмне эле жалтылдайт, бир нерсе кийесиң дейт. Ооба, бул деген очкинин ордуна да. Линза да бул, ушундай жаш кезде көп компьютерде ойноп, көп ушундай жаш экенбиз да анда. Көзүмдү ошентип ооруп алгам да. Анан очкинин ордуна очки кийиштен уялып, ошо очкарик дегенден уялчу окшойм. Ошо очки до сих пор кийгим келбейт. Үйдө деле турат азыр. Кийсем деле болот, просто очки билбейм эмнеге. Москвадан деле көрүнүп, көзүмө ошо очки аяктан да жазып берген. Анда да кие албагам. Москвада таксиде иштечүмүн. Таксиде очки кийиш кыйын да. Бууланат, эшикке чыккан сайын суукта бууланып тазалап турушуң керек. Машинеге ким кирип күчкүдөн кайсы клиент кандай адам экенин көрүп турушуң керек да. Күчкүдөн көрүнбөйт жакшычы. Бул линза негизи 5-6 экиге бөлүнүп кетет да. День ночь. Мисалы үчүн ночтуку да, бул жашыл. Бул калыңыраак, белгилери караганда калың болот да. Кызыл, көк да бар. Алар денге кийсең болот аларды. Бул жашыл кадимкидей күндүз караңгыда кийсең күндүздөгүдөй да, алыстыкты көрүп сонун жарык болуп көрүнөт да. Бутуңдагы ар бир ташты, чуңкурду көрүп турасың дегендей. Ошон үчүн бул мындай калыңыраак болот. Анан жакшы да, көзүмө мындай жакшы. Белки кызылды кийсең мындай вампирский көз болуп, мындай мас кишидей болуп көрүнөсүң. Массың деп тийишип калышат. Көктү кийсең көк көз деп тийишет. Көк көздөн алыс бол деген сөз бар го деп тең туштарым. Адамга жагыш кыйын да. Анан бул немени чечип алыш да азап да. Башында кыйналчумун. Чыпалак менен алып көзгө бир көзгө жарым саат кетчү. Азыр го көнүп калдык. Бир секундта алып таап коесуң, кетесиң. Чечкенде да бат чечип өзүнүн суусу бар, ичине салып коесуң. Анан ал сууда 2 саат туруш керек. 2 саатта баягы көзүңдөгү микроб, чаңдарды соруп алат да. Ошонун баарын өзүнүн суусун тазалап, өзүнүн калыбына келиш керек да. Анан ошо бир күндө 8 сааттай кийиш керек. 8 сааттан ашып кетсе көзүң жаш агат да. Анан бир линза 1 жылга берилет. Ошо азап да. Азыр мындай чыгыптыр, өзүнүн темири чыгыптыр. Кайчы сыяктуу көзүңдү өзү ачат. Анан темири бар экен, дагы башкача темир, узуныраак. Мурункудай колуң салбайсың да, ал үчүн колуңду дайыма жууп турушуң керек да, таптаза кол менен. Азыр болсо кнопканы басасың, өзү барат дагы линзаны мындай жабыштырат өзүнө. Анан алып келип дагы бир кнопкасы бар, аны бассаң зызт дейт дагы, тоголоктун өзүнө прям чап-чак кылып туруп, лишний албайт. Тоголоктун өзүнө алып келип туруп мынтип акырын жабыштырып коет да. Сонун да. Эң эле оңой да, эң эле жеңил жолу. Мурункудай кыйналып көзүң кызарыкча салбайсың да. Ал кымбат экен да, ал дагы Бишкектин 1 жеринде бар экен, и то араң издеп тапкам да аны. Ошон үчүн кааларым эч кимге линза каалабайм, эч кимге очкини да каалабайм. Кудайга даңк. Ошон үчүн кээ бир ойлойт да, баягы кийип алсаң мындай обу жоктон кийип алды депчи. Кээде неме автобуска кирсең дагы элдер жаман карай беришет да. Очки эметип кийип аласың. Ошон үчүн элге да жаман көрүнбөй, кээде чечип коесуң, кээде кийип аласың дегендей. Бүгүн күбөлүк жөнүндө бөлүшөйүн, бир күбөлүккө убакыт көп кетип калат экен. Анткени адамдын өзүндө спасенный адамда күбөлүк болот да. Анткени Кудай ошо күбөлүктү Кудай берет. Кудайдын сөзүнүн негизинде. Анткени күбөлүк бул жакшы кабардын башталышы десем болот да. Любой спасенный адамда күбөлүк болот да. Анткени бул адамдын өзүнүн күбөлүгү эмес, өзү ойлоп чыгарган, өзүнө жаккан күбөлүк эмес. Именно Кудайдын сөзүнүн негизинде Кудай өзү күбөлүк берет да. Анткени жакшы кабар бул күбөлүктөн башталат да. Сен мисалы үчүн башка бирөө күбөлүгүн бөлүшсөң, бул жакшы кабар да. Сен ошо адамга айтып, адам угат да, көзсө ушуну ишенет турбайбы, көзсө ушуну Кудай ачып берет турбайбы деп, уже бул жакшы кабардын башталышы десем болот да. Ошон үчүн күбөлүктү кийинкиде бөлүшүп берейин. Амин. Келгиле, бүгүн Даниэль китебинде 3-бөлүм 25-те мынтет да.
буга ал дейт, мен байланбаган 4 адамды көрүп турам дейт. Алар оттун ичинде басып жүрүшөт дейт. Эч кандай зыян тартышпаптыр дейт. 4-чү Кудайдын уулуна окшош экен деди дейт. Көрдүңөрбү? Биякта именно Даниэль ушу досторун отко салып туруп, үч адамды салганда эмне дейт? 4-чүсү менен кошо басып жүрөт дейт да, алар оттон зыян тартышпаптыр дейт да. Бирок мен 4-адамды көрүп турам дейт. Ал Иса Машаяк болгондо, именно Иса Машаяк ошол жактан аларды оттон сактап, чтобы аларга зыян келтирбеш үчүн аларды курчап турганда, ошол үчүн 4-адам басып жүрүштү дейт да. Ошондой эле мен өткөндө бөлүшүп кеткем. Кудай бизди караган сайын мен эмес, Машаякты көрүп турат да. Ошондой эле мен ичимдеги мына 4-адамды Кудайдын уулуна окшош экен деген жазуу ушу менин ичимде да. Анткени Машаяк, Кудай жазаны мага монтип келип туруп, мен эмес, ичимде Машаякты көргөндө менин жанымдан кыя өтүп кетет да. Оймин, мааниси ошол да. Демек эски осуятта билебиз, Мусанын убагында дагы кашектерге канды шоп кеткен, ошондо эмне дейт? Кудай эме дейт, мен келет, ошо канды көрүп, мен жанымдан өтүп кетем дегендей эле, именно Кудай мени караган сайын мен эмес, Машаякты көрөт, анан кийин менин жанымдан кыя өтүп кетет. Мага жаза келбейт да. Мен анткени Кудай үчүн ыйыкмын да. Анткени эмнеге? Машаяктын каны Кудайга жеткилең болгон үчүн, Машаяктын канына Кудай ыраазы болгон үчүн, мынакей мааниси ошо да. Именно Кудай жана жазуулар, мен бул уулума дейт, ыраазымын дейт. Анан дагы бар го да 19:30 аткарылды дейт да. Именно ошо аткарылды дегенден баштап Кудай Машаякка ыраазы болгон да. Кудайдын ишин толук аткарып кеткен да. Кудайдын каалоосун аткарып туруп, баардыгын төлөп, баардыгын ордоруна коюп туруп аткарып кеткен. Ошон үчүн дейт, Кудайга биздин жакшы ишибиз, биздин денебиз, биздин укмуштай болгон кебетебиз эмес, именно Машаяктын канына Кудай ыраазы болгондуктан дейт. Ошон үчүн жаза келет да, биздин жаныбыздан өтүп кетет да. Анткени менин ордума Машаякты көрүп турат. Бияктагыдай 4-адамды көрүп турат. Именно Кудайдын уулуна окшош экен дейт да. Что бизге да бул отто үчөөнө зыян келбеш үчүн, бизди да тозоктон, оттон алып калыш үчүн, ошо от бизге зыян кылбаш үчүн Машаяк биздин ичибизде жашайт да, бизди сактап турат. Жазууда билебиз, 1-жакканда 2-бөлүмдө айтат да, Машаяк биздин жактоочубуз дейт да. Мынтейт, балдарым, күнөө кылбагыла, эгер күнөө кылып алсаңар дейт, биздин ортобузда арачыбыз бар дейт да. Именно адвокатыбыз бар дейт да. Жактоочубуз бар дейт. Бизди ар дайым жактап турат, монтипчи, тосуп турат. Кокой Кудай буга тийбе, мен бул үчүн өлгөм, мен бул үчүн кылгам, мен муну ыйык каныма сатып алгам деп бизди жактап турат. Ойбуйм, мынакей мааниси ошо да. Ошон үчүн именно Даниэлдегидей, мен 3 адамды эмес, мен 4 адамды көрүп турам дейт да. Ошо көрүп турам деген Кудай бизди эмес, Машаякты көрүп турам дейт да. 4-адамды көрүп турам дейт да. Анткени Машаяк бизди актап, жактап, биз үчүн мындай ортого түшүп, мен бул үчүн аткарып койдум дейт да. Ошон үчүн Кудайдын жазасы бизге тийбейт. Ошон үчүн мен айткым келет, спасенный адам күнөө кылбайт деп. Анткени көбү ушуну айтсаң, сен ыйыксыңбы, сен ким болуп кеттиң дейт. Ооба, мен ыйыкмын деп айткым келет. Анткени мен ичимдеги ыйык рух, мен ичимде ыйык рух күнөө кылбайт. Денем кылат, албетте кылат. Сен айтпасаң деле кылат. Сага күнөө кылса болобу дебесең деле, и так эле сен деле кыласың, мен дагы кылам. Даже оюң менен кылам. Колум менен кылбасам да оюм менен кылам деп айткан киши жок да ошогочу. Ошон үчүн биздин ичибизде Машаяк, анткени жазууда бар, мен сенин ичиңде жашайм дейт да. Менин үйүм сенин ичиңде болот, мен сени менен жашайм дейт ошол жакта дейт. Ошон үчүн биздин ичибизде, ушу биздин асман патшалыгы биздин ичибизде да. Ойбуйм, орусча айтканда, асман патшалыгы асманда же заңгыраган жыйында эмес, асман патшалыгы биздин жүрөгүбүздө, биздин акылыбызда болуш керек. Мынакей ошол Иса Машаякта Кудай ошону көрөт дагы, мен ыраазымын, мен болду, тийбейм бул кишиге. Анткени менин уулум бул үчүн актап коюптур дейт. Анткени Кудай Машаяктын канына ыраазы болгон, анан Кудай Машаяктын каны жеткилең болгон. Ошон үчүн Кудай бизге тийишпейт да. Анткени ичибизде Машаякты көрүп турат. Мен эмес. Мен өтө страшныймын. Эгер мени көрүп турган болсо, мен өтө желмобузмун да. Менин ордума Машаякты көрүп турат. Оймин, мааниси ошол. Аллилуйя. Оорубагыла, бар болгула, аман болгула.